Саламатсыздар кыргыз элим. Мен Суркиев Бакыт Казакстандагы окуялар боюнча өзүмдүн оюмду билдирип коеюн деп жатам. Мына жазында Тажик-Кыргыз согушунда бир эле уюмдун эки мүчөсү согушуп бири-бирин кырып жатса, ОДКБ эмнеге мындай бир чара көрүп бул согушту токтотуп калган жок деп ойлойм да. Бул жерде баягындай бир закондо кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек эле деп ойлойм да. Экинчиден, баягы Кыргызстанда революция болгондо казактар дайыма границаны жаап келген. Биз да мамлекет катары ответный реакция берип границаны жабышыбыз керек. Үчүнчүдөн, ал жерде иштеген өзүбүздүн граждандер бар, базарда иштеген, соода кылган, иштеген студенттерди биз алып чыгып кетиш керек деп ойлойм да, тынч өзүбүздүн мамлекетке. Эми дагы бир проблема, бул Баткен согушунда биздин армиябыз мындай моралдык жактан уят болуп калды. Баягы карындаштар өлдү, жаш балдар өлдү, кандайдыр бир душманга ответ бербей карап турдук деп айтса болот да, кыргыз армиясы. Эми өзүнүн мекениңди коргой албаган кыргыз армиясы башка мамлекетке барып кандайдыр бир аскер бөлүктөрүн жибериш бир өзү дагы бет чыдабаса керек деп ойлойм да. Ана биз Казакстанга жардам катары врачтарды, психологдорду жөнөтсөк болот. Ошон үчүн ойлойм, биз кандайдыр бир аскерде азыр билесиздер, жалаң жөнөкөй үй бүлөнүн адамдары, балдар кызмат кылышат. Ал жерде депутаттын баласы жок, министрдин баласы жок, губернатордун баласы жок. Ана биз аларды Казакстанга жиберсек, приказ берсе, же наркы тараптан атса, ответный ок берет, атса өлүп калса, майып болуп калса, ана баягы биздин Кыргызстанга келет да проблема. Анан баягы ак үйгө келет баласы, мен балама майып болуп калды, өлтүрүп койду, дагы башталат митингдер. Бул нерсе бизге кереги жок. Ошон үчүн биз Кыргыз Республикасы башка мамлекеттин ички ишине эч кандай киришпей, нейтралдуу позицияда турушубуз керек деп ойлойм.